Арбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, азыркы ааламдашуу заманында ар улуттун өзүнүн уңгусуна жана өзөгүнө кайтуусу кийинки муундун жаркын келечегине татыктуу өбөлгө болуп бермекчи. Дал ошондой изги тилекте бүгүн Элтер Билим Илим каналында Манас Руху теледолбоору өзүнүн кийинки берүүсүн жалгаштырып жаткан учуру сиздер менен көгүлтүр экранда көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Ал эми бүгүнкү биздин эфирде кызыктуу таймаш куруп бере турган тайпалар менен тааныштыралы. Биздин оң тарабыбызда турган Ынакбай уулу Келдибек атындагы орто мектебинен келген Айкөл Манас тобу. Ал эми бул топко каршы ойной турган биздин сол жагыбыздагы тайпа Кыргызстан орто мектебинен келген Акшумкар тайпасы. Төмөндө аталган эки тайпа бүгүн суроо жоопторго жана өздөрүнүн камылгасын даярдыгын көгүлтүр экран аркылуу сиздерге көрсөтүп бермекчи. Ал эми эки тайпага калыстык кылып, калыстыктын ташын өргө кулата турган Калыстар тобу менен тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Калыстар тобунун төрайымы Ош шаарындагы номер 6 орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Эрикайым Боронбаева эжекебиз. Калыстар тобунун мүчөлөрү номер 9 Рудак атындагы жалпы мектептин кыргыз тили жана адабияты мугалими Кадырова Венера эжекебиз. Калыстар тобунун дагы бир мүчөсү Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу, Арабаева университетинин аспиранты, полиглот психолог эжекебиз Колушева Айбарсын эжекебиз. Жогоруда аталган инсандар бүгүн калыстык кылмакчы. Жобонун шарты жана эрежеге ылайык тайпалар алгач амандашып, андан кийин өздөрү топтук эсепте даярдап келген Манас эпосунан үзүндү айтып бермекчи. Оолу баштаган оң тарап алгачкы амандашуусун, андан кийин эпостон үзүндүсүн баштап берсе. Кезек сиздерде, Айкөл Манас тобу. Айкөл Манас адалып, келдик чоңалай тараптан, жан дүйнөмө жазып алып, жарыктыкты Манастан. Абалтан ата бабалар Айкөлдү сыйлап баш урган, майданга кирген кезде да Манаста ураан чакырган. Ошондуктан атыбызды Айкөл Манас атадык. Улуу Манас эпосу даңаз алайт кыргызымдын тарыхын, сан кылымда жаратты аны эл өзү, жашап келем бирге тартып тагдырын. Манас улуу кыргыз элдин желеги, ата мурас акыл ойдун тереңи, түбөлүккө ташка тамга баскандай, кыргыз элдин адамзатка белеги. Тарых жолу сенде жатса, кантип сенден кете алам. Манас, Манас, Айкөл Манас, сакталасың өчпөй атың урпактарга. Манастын улуу дүйнөсүн ман кылбай таса сактаймын, сезимдин ойдун атасы, сенин да менин мурасым. Сени таанып, акыл эсим көбөйдү. Сени таанып, көрдү көзүм дүйнөнү. Сени таанып, максат койдум алдыма. Үйрөтөбүз дайыма. Айкөл Манас, Айкөл Манас, Айкөл Манас, улуу Манас, улуу кыргыз элиң менен уланабыз, жашайбыз. Сени ык болдук, аламды бузган көй кашка, чогулушуп кырк болдук, тонсуз келген чорого, жакасы алтын жеңи жез, кошпадана торгой көз, тон кийгизди зор Манас, атсыз келген чорого, кара байыр казанат, калбырып көжес канат, камыш кулак сом туяк, ат мингизди зор Манас, мансыз келген чорого, адыда жылкы алабаш, аргымак буудан аралаш, ат мингизди зор Манас. Бойдоп келген чорого, оймооз бото көз, жазык маңдай калем каш, кумурска бейил тасма бой, суксур моюн кундуз чач, сулуулугун айтпай кой, кылтылдаган сулуудан алып берди зор Манас. Айсыз келген чорого, кырмызы менен чырматкан, ук менен кереге, 18 түрлүү сырдаткан, 12 канат сарай, салтанатты далай, орду берди зор Манас. Айкөл Манас барында, уруп өтее ордатып, шатыраш ойноп таң салып, көксүлөсүн бөрттөрүн ыргап жатып калышты, көңүлдөрү катышып жыргап жатып калышты. Баракелде. Айкөл деген макам фольклордо жана эпостук баатырларда бир гана Манас атабызга ыйгарылган наам. Дал ошол Айкөл Манас атын алып жүргөн тайпанын амандашуусуна жана эпостон айткан үзүндүсүнө чогуу бирге күбө болдук. Кезекти сол тарабыбыздагы Акшумкар тайпасына берели. Сиздер эрежеден чыкпай амандашып, андан кийин Айкөлдөн үзүндү айтып бериңиздер. Кыргызымда Алп Манастай баатыр бар, Алп Манасты ыйык туткан калкым бар. Канат көйлөп күндү көздөй талпынган, биздин топтун аты болот Акшумкар.
Ассалому алейкум, кадырман журтум аманбы? Амандык айтып барына саламдашсам жаманбы? Келтирип айтам саламды, кутмандуу журтум аманбы? Акшумкардан айтам саламды, агайын журтум аманбы? Эзелтеден кыргызымдын салты бар. Саламдашып сөз баштоочу жагы бар. Салам айтам, салты сактап мен дагы саламымды алик алгын жалпыңар. Салам айтам барыңа, калыстарга, улууларга жалпыңа. Башые салам бек айтып, Акшумкар командасы алдыңызда. Акшумкар асманда бийик учуп, талпынат бир алдыга умтулуп, токтотууга негиз барбы ал кушту, бара жатса максатыны туу тутуп. Көдөн күйүп турган от болгон, туш тарабын намыс менен коштогон, чамасы жок чачыраган кыргыздар кыран манас күчү менен топтогон. Манас. Мен топ башчысы Метимбаева Медина жана топ мүчөлөрү Туруналиева Аклай, Кадырова Айгерим, Мамажанов Осмоналы, Кожобеков Камчыбек, Азимбаев Ахат. Başında tulum çarşı var, sarı burulatı var, çoğu güçlü carağın, kiyip de barın karağın, cerke sal butta çöl boyun, cigitün ayza koy koyup, Karacahan'ın bu kızı kıssay kal turu ey kalıptır. Kazak kalmak 400 bin kalmalaşıp duru dene, sap kırgızı 400 bin say şu gacan çıkmay, sandık kaşıp duru dene. Sırttan manas adamdır, ayman dost mini bomboyu, sırnayda koldu koy koyup, canışmak oldu törömdü, kıssay kalkattı gögördü. Öldürüp manas hanındı, tınçıtayın canındı. Oyundan opus kılayın, kırgızdın jurtun burayın. Munulup kıssay kal, sarı buruldu bardın, sanına kapçı salganı, sarıla bayrak nayzanı, koldan beri bakanı, astın tasıp say kaldın, karap görsem kız eken, kaksuluğunun nerzeken, hoşanımanla soygalda, özüm alçıl kız eken, katlı saysam eger der, kokusu ölüp keter der, kamıl jerim melebey, ongdap nayza kırmadı, oңологун say kaldı, kağı verip nayzanı, kına nayza sayganı, on koltuğun çırıptır, arkasından manastır, orkoy çıkıp kalganı, oңdalıdan alganı, as küçüğüne salganı, omala sattu aluğa, oңtoylotup kalganı. Oşan çabuk bodu, akbaldanın çubağı, ordoğa jetti bargany, yengişemme say istep, saykal minge sargattı, baş kötür öpkönü, elme bolgan törmönü, iniden öyle jöllödü, aydatka budak bayökkö, saykal saykan nayzanı, jıldırıp suğurup alganı. Suğrugan yerden kan gitti. Kenevey turgan yermanası çıgıyıp kalganı, jemenegen darzı çatı al, bars maydana jeti bargananı körüp kıssay kal, sayışka jönüp kalganı. Urut adam bu manas, manas candık manas, surusuna suktanıp, surgan ayza boş kalmap, jaralı kılbay alsam dep. Ayap jürgen yer manas açusu geldin ey surudanıp. Saykal manas çekteşti, çaçışıp öttü kekteşti, jağaldanını ver manas, taşıkın ayza tepkeni, zögü sındı saykal kız, todoy bulgun sarartın, torusuna tepkeni, taşının ayza kağılap, gözüne noktu çağılıp. Anda manas kev aytkan dede aytat, kolundan gelse çıksın dep, korkposa saykal çıksın dep. Je jığılıp je çıkpay ket albaymın dep aytat, köptük kılgan batır dep, karaçabay bargan, saykal mingen sargoldu, manas kanı körsetip tartуу bulak salgany. Aytuңarga gördüm men, tartuңарды gördüm men, saykal mingen sargattı, kar özüne verdim men, andan keyin kız saykal, arslan manas batırdı, körünbedi gözünü, akırı manas müntiktep, arman menen şun sanap, kıran sulu saykal kız, manaska jabaluğa, olya surdu oğlum dey, atı kızık dumana, kız saykalday var kuştu, arslan manas batırga, düşündün ike kıyhan dey. Kıyamattıkça sыңara kıvette baş koş dep. Oşunda manas kökөтөй андай той. Эки тайпага тең ыраачылык билдиребиз. Ал эми амандашуусу, андан кийинки эпостон үзүндүү айтуу бөлүгү кандай упайга татыды, биз кезекти калыстар тобуна беребиз. Алгач оң тарабыбыздагы биздин Айкөл Манас тайпасынын амандашуусу менен айткан үзүндүсүнө упай коюп койсоңуздар.
20, 15, 20. Ырашылык билдиребиз. Андан кийин биздин сол тарабыбызда турган Акшумкар тайпасына берген бааңыздар, урматтуу калыстар тобу. 20, 20, 20. Бул бөлүмдө Акшумкар тайпасы өңчөй 20 упайга татыды. Ардактуу телекөрөрмандар, биз андан аркы эфирдин бөлүгүн жалгаштырабыз. Кийинки бөлүк бул суроо жооп. Тактап айтканда, Саякбай Каралаевдин варианты боюнча тайпаларга суроолорду узатабыз. Алгачкы суроо сиздерге Айкөл Манас тайпасы. Тыңдап угабыз, тайпа менен кеңешип, чектелген убакытка чейин кеңешип болуп жооп беребиз. Эгерде убакыттан мерчемдүү мезгил өтүп кетсе, калыстар тобу карап, ал жерден сиздердин упайыңыздарга доо кетип калуу ыктымалдуулугу бар. Анда алгачкы суроо. Алооке башка тамакты эмес, эмне үчүн ылаңманды жакшы көргөн деген суроо келиптир. Алооке ылаңманды жакшы көргөн себеби бул биринчиден Кытайлардын улуттук тамагы болгон. Куландарын ал Момотокошту жан казанга кайнатып олтурганда ал Манастан мен кутулдум деп келет. Айкөл болсо Алооке болгон Манастан качып келгенден кийин мен Манастан кутулдум деп ойлогондо жан казанга кайнатып бышырып жаткан. Негизинен Кытайлардын улуттук тамагы болгон. Кулунуар качырдын кулунун союп бой кылып, керик качыр тулпарды гержектетип байлатып, Момотокоч ылаңман жан казанга кайнатып деп негизги анын жакшы көргөнүнүн жүйөөсү бул өз улутунун улуттук тамагы болгондугунда. Сурооңуздун жообу туура. Экинчи суроо, тактап айтканда кечиресиздер. Биринчи суроо кайрадан сол тараптагы Акшумкар тайпасы сиздерге. Жер астында 80 алыптан баталган балбан ким? Жер астында 80 алыптан баталган балбан ким? Жердин түбүнөн 80 алыптан бата алган бул биз оюбузча Бакай деп айттык. Жердин түбү желпиниште ошол Бакай 17 жыл жашаган. Ошол 17 жыл ичинде чыкканда ошо 80 алыптан бата алган деп ойлойбуз. Ушул жоопко өңчөй тайпа биргеликте токтолдуңуздар, Алдыга салса ак жолтой, артта жүрсө саң колдой. Бал менен оозун чайкаган 6 айчылык азапты алдын ала байкаган, желпиништин түбүндө 17 жыл күн көрүп 80 алыптан бата алган бул Бакай болчу. Жооңуздар туура. Келиңиздер, экинчи суроону тыңдап көңүл бөлүп угалы. Чоюн алыптын тулпары. Чоюн алыптын кераты былчылдатып талкалап салган Бакай эмеспи, 40 аркан бою зынданга салган Бакай эмеспи деп айтылат. Таржымал бербей туруп эле сиздердин жооңуздарды толук кандуу туура деп кабыл алабыз. Кийинки экинчи суроо сиздерге. Акшумкар тайпасы Манас эмне себептен Алоокенин сунушуна көнгөн жок? Кошойдун Манас Кошойго барып туруп батасын алып келгенче Кытайлар кыргыздарга келип кол салган болот. Кол салганда Манас чекетенен чыгып ошолорду көрүп, жини келип ошо Жакып менен Акбалда алар кармап турган жеринен келип аларга чалгы салат. Ошентип аларды кырып жатканда Манастын тайпасы жеңип кетет. Аларды жеңип кеткенден кийин ошо Алоокени барып Манас кууп жеткенден кийин сай өтүп, Алооке жаныга келип жатып калат. Не болсо да ошол кылайын, ушу сага кандыкты берейин, калчага кан көтөрөйүн десе дагы ага ынабай аны өлтүрүүгө биздин негизи жоп ынабай коет ошентип. Жөн эле көмбөй коет. Көмбөй коет. Көмбөй коюунун жүйөсү боюнча тайпадан да толуктай тургандар барбы? Кытай менен кыргызды мындай аралаштырбоо, баягындай аралаштырып албайлы деген максатта. Ошол сыяктуу. Дагы толуктай тургандар барбы же ушул жоопко токтолосуздарбы? Токтолосуздар ушуга.
Эгерде сиздер бул жоопко токтоло турган болсоңуздар, Манас атабыздын Алокенин айткан сунушуна көнбөй койгондугунун негизги жүйөсү бул жомок башындагы Алоке менен Молтонун журтту чаап, Каракандын 8 уулун 8 жакка тараткандыгы. Ал эми негизги себеби ата кеги баба куну болгондугунда, Ал эми калыстар тобу сиздердин жообуңуздар канчалык деңгээлде туура болду, аны аягында берген упайдын негизинде билип аласыздар. Үчүнчү, соңку суроо сиздерге. Манаста шайлоо системасы кандай нукта жүргүзүлгөн? Манаста шайлоо системасы бул кол салуу аркылуу жүргүзүлгөн. Манасты кан көтөрүү ардында Кошой Манасты кан көтөрүүнү башка элдер кандарына сунуштаганда алар баары бир колдон бир добуштан макул болушуп, Манасты кан ак кийизге олтургузуп, алтын такка мингизип, Манасты кан деп буйрук чыгарышат. Жообуңуз толук кандуу туура. Демек ошол мезгилдеги уруу башчыларынын, топ башчыларынын негизги башкаруучуларына, бийлеген мыктыларына, азаматтарына беден добуш аркылуу кан шайлоо системасы жүргүзүлгөн. Кийинки соңку суроо сиздерге Акшумкар тайпасы өзү Кытай индиси деген эл. Негизинен Кытайда 4 кандык бар болгон. Ошонун бирөө 4 бир тууган башкарган, Эсенкан, Карахан дагы. Экөөсү бар. Ошондо өзүн чыныгы Кытай индиси дегенде бул Кайсыл кан болушу мүмкүн? Карахан болушу мүмкүн. Ушул жоопко токтолдуңуздар, Токтолдук. Өзү Кытай индиси деген эл бул Кытай эли. Бул сөз Шорукка карата айтылган. Шорук Кытай болгон. Чоң Котондун боюнда жети тала жеркендин жеткен жерин жери деген деп бул Шоруккан тууралуу же Шоруккандын эли тууралуу айтылып жатат. Ал эми биз суроо жооп бөлүмүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Тайпалар берилген суроолорго канчалык деңгээлде жооп берди? Күнгөй тескейин жана оош кыйышын бамдап отурган калыстар тобу тайпаларга кандай упай карат? Азыр чогуу биргеликте күбө болобуз. Оң тарабыбыздагы Айкөл Манас тайпасына берген упайларыңыздар 20. Андан кийинки болуп суроолорго жооп берген биздин сол жагыбыздагы Акшумкар тобуна берген упайыңыздар 10-15. Долбоордун негизинде даярдалган суроолорду тайпаларга узаттык. Ал эми кийинки бөлүмдө тайпалар өздөрү даярдап келген суроолорун карама каршы ойноп жаткан командаларга узатат. Алгачкы өз ара суроонун суроосун узатат Айкөл Манас тобу Акшумкар тобуна. Келиңиздер. Манас, жигит эл четинде жоо бетинде эгер мени кан шайлаганыңар ырас болсо, анда кайда казат кылабыз деген. Жигит эл четинде эгер мени кан шайлаганыңар ырас болсо. Жигит эл четинде жоо бетинде эгер мени кан шайлаганыңар ырас болсо, анда кайда казат кылабыз деген. Суроо түшүнүктүү болду. Манасты журт кан көтөргөндөн кийин жигит эл четинде жоо бетинде тактап айтканда кан болгондон кийин жортулга чыгып казат жасаш керек. Ошондо алгачкы казатты каяктан кимден баштайбыз деген суроону узатат элге. Келиңиз, жооп даяр болсо. Бул Манастын чалгын бөлүмүндөгү окуяна экен. Манас кыргыздарга кан болуп көтөрүлгөндөн кийин биз чалгынды каякта чалабыз дейт. Анда алар Алмамбет менен чогуу тал чокуга чогулуп Кытайга чалгын чалат. Ошондо алар биринчи чоң казатты ошо тал чоку тараптан нары чет бейжинде өткөзгөндөр. Жооп берели. Туура эмес, ошо Кытай эли Орто Азияны баштап Түркстанга келейин деп калыптыр. Биз ошо Түркстанды басып алалы деп айтат. Алгачкы жорутул демек Түркстандан башталат, Толуктоо барбы? Кеттик. Сиздер узатыңыздар алгачкы сурооңуздарды. Кызырга жолуккан алгачкы каарман жана ал канча жашта болгон?
Кызырга жолуккан алгачкы эпостогу каарман жана ал каарман жолуккан мезгилинде канча жашта болгон деген суроо берилди. Тайпа менен кеңешип, токтолгондон кийин жооп бериңиздер. Дагы эскерте кетчү жагдай, урматтуу тайпалар, суроо берип жаткан учурда тилди жатык кылып, сөздү тетик кылып, уккан кишиге уккулуктуу кылып айтсаңыздар, шашкандын кереги жок, Жооп даярбы Айкөл Манас? Жооп жок. Жооп жок. Өзүбүз жооп берели. Эпосто Кызырга жолуккан алгачкы каарман бул Акынбек уулу Меңдибай болгон. Бул Жакыптын Туучунагын кууп жөнөгөндө барып, ошо Туучунакты кызырлар тийип кетет да, ал ошол кезде 11 жашта болот. Экинчи суроону узаталы. Экинчи чоң казатта Коңурбай сыргак жөнүндө эмне дейт? Жооп даяр, Биринчи чоң казаттан кийин Манаска алып Нескара келип туруп, ушу Айкөл болсоң 7 күнгө уруксат берип дейт. Ошо 7 күндөн кийин алар кыргыздын батырлары сында өтүшөт. Сында өткөндө бул ошо ар бирин айтып өтүп, сыргакка болсом күрөштө 60 күндүк күчү бар экен, буну ошо биринчи ушуну өлтүрүшүбүз керек деп аны сындап айткан жайы бар. Толуктоо жооп боюнча пикириңиз. Жооп туура эмес. Бул Коңурбай экинчи чоң казатта сыргакты Манастан өткөн эр экен деп айткан. Тактоо иретинде айтып өтөлү, урматтуу телекөрөрмандар. Казат дегенде бул алгачкысы кичүү казат, андан кийинкиси чоң казат болуп бөлүнөт. Экинчи казат, биринчи казат дегенге бир аз туура эмес болуп калат. Демейде бул жактагы берилген жоопто сизден да бир аз мүчүлүштүк кетип калды. Күн сураган, мөөнөт сураган Нескара, ал эми бул жакта Коңурбайдын пикири боюнча айтылганда, сын жүргүзгөндө демейде Нескаранын адамдан ашкан сынчылыгы жөнүндө эпосто кеңири айтылат. Бирок берилген суроонун жүйөсү менен сиз айткан жооптун жүйөсүндөгү бир аз мүчүлүштүктөрдү эсепке албаганда, демейде сыргак жөнүндө айтылган пикирдин түп өзөгүндө маанилеш окшоштуктар бар. Аны калыс тартып өзүңүздөр эсепке аласыздар. Экинчи суроону узатыңыздар. Биздин экинчи суроо Сары Ногой элинин 7 баатыр, 7 бийини атап бериңиздер. Сары Ногой элинин 7 бийин, 7 бийин атап бериңиздер. Биринчи бий биздин оюбузча Ногой өзү болгон. Андан кийин анын 4 уулу, андан кийин анын неберелери Манас, Семетей, Сейтек. Өзүңүз жооп бериңиз. Жооп туура эмес. Бул Сары Ногой эли боюнча эпостомдо айтылган жай бар. Сары Ногой эл экен, 2000 ашык үй экен, 7 киши бий экен, биринин аты Катарлык, биринин аты Сатарлык, биринин аты Басарлык, биринин аты Сарала, биринин аты Эштек, биринин аты Ачарлык, биринин аты Жамгырчы деп 7 бийдин аты аталган. Эгерде эпостогу окуяга тактала турган болсок, бул Манас атабыздын тай журту, тага журту болуп калат, Андан ары окуяны 3-үнчү суроону узаталы, келиңиздер. Кытайга казатка чыкканда көпчүлүк элди кырып салат деп кыргызчалык кимге айтат? Кыргызчал өзү Кыргыздан чыккынчы катар болуп эсептесек болот. Бул Алтарам катарына кирет. Бул ошо Кытайга барса көпчүлүк элди кырып салат деп бул Коңурбайга айткан болот. Ошентип Кытайлардын элин көчүрүшкөн башка жака. Жооп туура эмес. Жооп Бозгулга айткан. Бозгулга. Ал эми сиздин жообуңузга тактоо иретинде Алтарамдын аталышы өзүнчө так 6 кишинин аты катары айтылат. Алтарамга кирип кетет дегендин өзү бир аз туура эмес болуп калат, ушуну эске алып койсо. Соңку суроону узатыңыздар. Асмандагы ай жылдызга кызыккан бала. Эпосто, Асмандагы ай жылдызга кызыккан бала. Сейтек болушу мүмкүн. Жооп. Жооп туура эмес. Асмандагы ай жылдызга кызыккан бала бул Алмамбет болгон. Ал ай жылдыздар кантип кармалып турат, алар кантип түшүп кетпейт, алардын терөөчүсү ким деп кызыга берчү.
Урматтуу окуучулар жана урматтуу даярдап келген мугалимдер, кийинки эфирде дагы даярданып келе турган тайпалар сиздерге кулагыңыздарга күмүш сырга катарында айтып өтөлү. Өз ара суроолорго келгенде ар булуң буручка аңгек көңүлтөн суроо издебей, мүмкүн болсо тайпалардын жооп берелерине дагы жана окуянын жеңилдетишине дагы көңүл буруп койсоңуздар, айтор айрым окуучулардын ортосундагы суроолор негизинен кээ бир учурда логикага сыйбай кала турган дагы мезгилдер болуп калып жатат. Өз ара суроого калыс тартуунун упайына чогуу күбө бололу. Оң жагыбыздагы Айкөл Манас тобуна берген упайыңыздар 10, 10, 10. Андан кийинки сол жагыбыздагы Акшумкар тайпасына берген упайыңыздар 10, 10, 10. Бул бөлүмдө эки тайпа тең бирдей упайга ээ болушту. Ал эми ардактуу телекөрөрмандар, андан кийин тайпалар эпостогу өздөрүнүн көңүлдөрүнө туура келген окуялардан сахналык көрүнүштөрдү даярдап келишкен. Сахналык көрүнүшкө чогуу күбө бололу. Алгачкылардан болуп биздин оң тарабыбыздагы Айкөл Манас тайпасынын сахналык көрүнүшүнө назар салыңыздар. Манас кыргыз руху теңир оолу. Те оболу кербен доордо, жоокерчилик заманда башынан ак калпагы түшпөгөн кыргыз деген эл болгон. Манастын өз атасы Жакып, Жакыптын атасы Ногой. Ногой өлгөндөн кийин Кытай ханы Эсен хан Алоо кени жиберип кыргыздарды чаалат. Кытайлар ошону менен эле чектелбестен Ногойдун 4 уулу бир жерде баш кошуп турса, коркунучтуу деп 4 уулун 4 жака көтөрүп жиберет. Жылдар өтүп, Жакып менен келген 40 ойлуу кыргыз өзүнчө мал күтүп байыды. Жакып Алтайдан сансыз мал күтүп байыды. Бирок малына ээ болуу туягы жок эле. Теңирге жалынды, жалбарды, көз жашын жамгырдай төктү. Өзүм ушунчалык бай болсом, жашым 48ге келип, каарыганча эч бир бала көрбөсөм, bir күн өлүп кетсем, бул малдарыма ким ээ болот? Бул малдарды мен ким үчүн багып жүрөмүн? Жакып уктап жатып түш көрөт. Түшүндө алып кара кош сүрү бар Шумкар кармады. Шумкар! Ой, Шумкар! Теңирге жалынды. Жыл айланбай Манас аттуу уулду болушту. Бай Жакыптын байбичеси уул төрөдү. Бул периштенин үнү. Кудайым берет экен. Кемтигибиз толот экен. Өз эл жерибизди табат экенбиз. О теңир жалга. О теңир жалга. О теңир жалга. Мен бул жерде турбайм. Бай Жакыпты табайын да. Уулду болдуң деп сүйүнчүсүн алайын. Сүйүнчү, Жакып сүйүнчү. Душманга болсун күйүнчү. Кордук көргөн элиңе байбичең баатыр төрөдү. Болсун, болсун. Өз көзүң менен көрдүңбү? Баатыр экенин кантип билдиң? Кудайым берди бизге. Салмагы 9 жашар баладай. Чиренген 15теги уландай. Бакырганы те тай чабыш жерге угулду. Болсун, болсун. Сүйүнчүңө кулдугум бар. Теңир жалгап баланы суук көздөн сактап, аман эсен чоңойтуп алсак, эртең өз элибизди, өз жерибизди табабыз. О теңир жалга. О теңир жалга. Байкайын деп баласын Бай Жакып көзүм салганы. Маңдай жазы башы кош, бар боюнда турат туш, кочкор тумшук кош кирпик, күлкү калча көзү тик, жалаягы жаркабак, жагы жазы эк узун, эрди калың көзүң күр, эрмин өзү көрүнөт, айбаты катуу зар жүз, пил мүчөсү көрүнөт, жолборс моюн жон билек, жоруну калың таш жүрөк, жолборс моюн жон билек, жоруну калың таш жүрөк, жылма кабак жылдыз көз, бөрү кулак жолборс төш, бөлөкчө түрү бар экен. Семетей Букар калаасынын бери жагындагы Боз дөң талаасында энеси Канекейге жолуккан кези. Семетей? Семетей? Кааласам кадыр түнсүлөр, төбөмдө жарык күнсүлөр. Кудагы эжем деп жүрсөм, кимсиңер?
Алп Манастың баласы батпаған өз жеріне қашып жүрер жөн қайда. Алатоо деген жер қайда, елім қайда, мен қайда. Қараған Тунай, қараған қалған түгіт. Мұндай сөзді кім шығарып жүреді? Айланайын енекем ой, жашырып емне қыласың? Тентіккен жетім баласың, қайда менің таласың? Ар кімнен ар сөз ұққанша, өзің айтшы, апаке, ырасын. Бирөөлөр түзүп айтат, бирөөлөр бузуп айтат. Андай сөздү укпай жүр, андай жерге барбай жүр, айланайын. Ант пегіле! Атам Манас өлгөндө, атпай жүртің қамгөндө, қан қазына байлығы, сачып келгенде уқтым. Чоң энемди жетелеп, төркүнүнө баш байлап, қачып келгенде уқтым. Бирөөлөр алдап кеп айтса, кең талас жериң деп айтса, кыргыздар элиң деп айтса, ошолорго ишенип, тагынып жата аласың ба? Кокуй, элиңди манжу деп айтса, жериңди манжу деп айтса, мен манжу экенмин деп, ошо манжуга барасың ба? Кой айланайын, андай алдаган сөздөргө көнбөй жүр. Алдаган сөзгө көнгүдөй, эселик бала бекенмин. Анығын жетіп білдім о, білдім го жетім екенім. Эс тартса елін табар деп, күтіп жүрсе өз елім. Мен бұл жерде тұрып, нетемін? Мен бары бір еліме кетемін. Енекем болсын чының айт. Болбоса сенден кечемін. Акыры бул сөз чыгарын, акыры муну угарымды жүрөгүм сезген. Айтпасаң болбойт кагылайым, айт балам. Оозумду ачып өпкөнүм, көзүмдү ачып көргөнүм, айтайын сөздүн аныгын, угуп тур мени эрмегим. О кулунум угуп ал, сени төрөп шоркаткан мен энеңмин билип ал. Бул энеңдин ичинде жүрөгү толо муңуп ал. Сенин жериң Кыргызда улум. Отормалдан жылкы көп, оолуккандан тынчы көп, жашыгынан курчу көп, жан жыргаткан ырчы көп, адырынан тегиз көп, жалкысынан негиз көп айланайын. Алмасы гүлдөп ачылган, жемиши жерге чачылган, аргасыз келген болчубуз, кулунум-ай, жерге биз талас асылдан. Дагы жетим угуп ал, сенин атаң Хан Манас ошо кангайга кирип кайрылган. Катарлаш жүргөн чоронун далайынан айрылган. Обужок ошол кармашта манжудан далайда өлгөн. Шыпшайдар менен тиккен ол Мадыраң дегенде өлгөн. Ошол кең бээжинди чаткалда, кара сууну баткалда, чаңкап өтү эр Манас сууга бара жатканда, сакчы турган Ажыбай уйкуга көзү батканда, Кечилдин каны Коңгурбай аркасынан жетиптир, кылатканды сөбөгө арман күнай, найза сайып кетиптир. Атаңдын көрүтүн ай, атын болбой эл болсом, кароочусу атаңдын Ажыбай болбой мен болсом. Жийбейт белем сызыкты, Конурдун каны Кечилге көргөзбөйт белем кызыкты. Апаке бай. Уулум, сен эр Манастын уулу, кыргыздардын токумусуң. Найзага сайган желегим, Манасымдан калган белегимсиң. Энеке бай. Уулум, жалгызымдан калган белегим. Ардактуу телекөрөрмандар, анда сахналык көрүнүштөргө упайларды көрүп алсак, оң тарабыбыздагы Айкөл Манас тайпасынын сахналык көрүнүшүнө берген упайыңыздар 20, 20, 20. Андан кийинки болуп сахналык көрүнүш көрсөткөн биздин сол жагыбыздагы Ак Шумкар тайпасына берген упайыңыздар 20, 20, 20. Соңку бөлүмдө эки тайпа тең бирдей упайга ээ болушту. Ал эми жалпы кордондолоочу жыйынтыкты оюндун жүрүшү боюнча өзүнүн пикирин айтуу үчүн сөз кезегин Кадырова Венера эжекебизге узатабыз. Салмастарбы, алыскы жакындан келген Чоң Алай районунун мугалимдери жана окуучулары. Баарыңыздар жогорку деңгээлде даярданып келгенсиздер.
Сиздерге бардык мына жердеги калыстар тактык менен калыстык менен баарыбыз жакшы маанайда баарыбыз көрүп отуруп биринчи саламдашууда Айкөл Манас тобуна 60 деген упай бердик. Экинчисинде дагы Кыргызстан командасы дагы Кыргызстан мектеби Акшумкар командасы дагы саламдашуу менен Манас айтууну аябай жакшы айтты. Ушул жерде өзгөчө белгилеп кете турган жерибиз Айгерим деген кызыбыз аябай сонун саламдашууну айтты, жүрөккө жете турган кылып. Экинчиде суроо жооптордо эки тайпа тең Айкөл Манас дагы Акшумкар тобу дагы жогорку баал алышты. Үчүнчүдө бардыгы бири-бирине билбеген суроолорду даярдап келген үчүн тең 10 деген бааларды бердик. Бири-биринин суроолорун таба албай калышты. Ал жерде бардыгы билинип турат. Андан кийин 4-түнчү тур болду. 4-түнчү турда сахналык көрүнүштө жүрөктөн чыгарып, жүрөктөн аткарышты. Биякта биз көрүп туруп дагы жүрөгүбүз ооруп кеткен жерлери болду. Аябай сонун айтты. Ыйлагыбыз келген жери болду. Эки тайпаны тең эмгектери, мугалимдердин даярдаганын, окуучулардын аткаруу чеберчиликтерин карап отуруп 20-20 деген упайларды бердик. Ошо менен мына жерде көргөзмөлөрдү дагы эске алып, бул жерде Ысакбай Келдибек атындагы мектептин Ынакбай Келдибек атындагы мектептин Айкөл Манас тобу 225 упай менен жеңди. Андан кийин Кыргызстан мектеби Акшумкар командасы 205 деген упай менен жыйынтыктадык. Рахмат, бар болуңуздар ардактуу калыстар тобу. Демедеги казылардын берген упайлары тайпалар үчүн татыктуу болду деп ойлойбуз. Ардактуу телекөрөрмандар, жогоруда сиздер Акшумкар жана Айкөл Манас тайпасынын ортосундагы Манас руху теледолбоорунун алкагындагы болуп өткөн таймашка күбө болдуңуздар. Кийинки эфирде экран аркылуу жүздөшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Adamay dünyemine bollate, oşo gelde cennetin, gömül bölünüp, gözünün yaşı tevülü.